Саламатсыңарбы урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз бүгүнкү күнү Кыргызстанда динге байланыштуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча талкуу болуп жатат. Ошол бүгүнкү биздин темабыз. Бул теманы ачып бергенге талкууга бүгүн биз болсо Зайырбек Эргешев мырзаны чакырдык. Бул дин маселелер боюнча талдоочу эксперт. Чоң рахмат келип бергениңизге. Зайырбек мырза, мен биринчи суроом, мына бүгүнкү күнү ушул мындай талап деп айтсак болот, ушул мыйзамга өзгөртүүнү киргизиш керек деп атат дин маселеси боюнча. Негизи эле ушул дин маселеси боюнча бүгүнкү Кыргызстанда акыбал кандай? Саламатсыздарбы, Айболот мырза, рахмат. Чындап эле бүгүнкү күндө коомчулукта ушул киргизилип жаткан мыйзам долбоору боюнча, жалпы диний маселелер боюнча талкуу абдан кызуу жүрүп жатат. Эми жалпы биздин республика боюнча алганда диний абал салыштырмалуу жакшы. Эмне үчүн салыштырмалуу деп атабыз? Эми биз Борбордук Азия регионундагы биздин кошуна өлкөлөргө караганда бизде дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзам, бизде жалпысынан ушул динге болгон эркиндиктер бир топ жогору. Бул башынан бери эле келатат. Теги ушул биз эгемендүүлүк алгандан бери дин тутуу эркиндигине мамлекет тарабынан гарантиялар берилип, мындай кепилдик берилип, анан бизде демократиялуу дегенибиз ушул дин маселесине келгенде мамлекет тарабынан абдан жакшы шарттар түзүлүп келе жатат да. Анан эми баягы бүгүнкү күндө учурдагы диний кырдаалды салыштырганда бул кырдаал бир эле биздин мамлекетке эмес, бул жалпы региондогу, ошондой эле дүйнөдөгү абалга байланыштуу. Себеп дегенде акыркы жылдары региондо дейсизби, себеп дегенде Борбордук Азия дегенде биз Афганистанды сөзгө эс кылабыз. Афганистандагы бир топ ушул өзгөрүүлөр, саясий өзгөрүүлөр, андан сырткары жакынкы чыгыштагы абал, мына канча жылдан бери болуп аткан маселе, ошол эле ИГИЛ маселелери, Ал-Каида, террористтик уюмдар, экстремизмдин жалпы дүйнөдө күч алышы бул бизге да чоң таасирин тийгизип турат. Өзгөчө акыркы жылдары билесиздер, социалдык тармактар аркылуу, ушул баягы биз айткан социалдык желилер аркылуу көптөгөн жарандарыбызды мындай вербовка деп коет. Ошол экстремист террористтик уюмдар вербовка жасап, теге жакынкы чыгыштагы согуштарга катыштырып, деги эле дүйнө жүзүндө азыркы күндө көптөгөн жерлерде абал тынч эмес да. Ошол контексттен алганда бүгүнкү учурда жалпы диний абалдагы бир аз мисалы бизди тынчсыздандырат деп айтсак болот. Мисалы мына азыр айтып жатышат, ушул мыйзамдын бул бүгүнкү күндүн талабы, анткени ушул сиз айткандай диний кырдаал Кыргызстанда бүгүнкү күнү бир өзүнүн бир кандайдыр жете турган деңгээлине жетти. Анткени өтө эле мындай мыйзамдан чыгып кеткен нерселер болуп кетип атат, ушундай көрүнүштөр көбөйүп кетти деп. Мисалы ошол эле бир 5-6 жыл мурун ошондой көрүнүштөр болбосо, баягы кыздар беттерин толук жаап алышып, артында эркекпи, аялбы, керек болсо паспортко чейин сүрөткө түшпөйбүз деп ушундай бир кандайдыр протесттерди айтып, ошол убакытта мына жакында эле Сузактагы болгон окуя, Кыргызстандын желегин күйгүзүп, ал жерге башка желекти коюп коюшуп, ушуга окшогон көптөгөн бир мисалдар болуп жатат. Анан дагы бир маалымат бар, азыркы күнү мектептерден дагы мечиттердин саны көп деп. Бул бир жагынан жакшы көрүнүш, анткени элдер ушул Кудайга, динге берилип атканы, бирок ошол убакытта билимди дагы унутпаш керек деген бир маселелер бар. Ошол жөнүндө мындай жакшыраак, мындай чоңураак айтып берсеңиз. Ооба. Эми ушул Борбордук Азиядагы республикалар, анын ичинде Кыргызстан, ошол эле Россия Федерациясы деле баары бул постсоветтик өлкөлөр болуп эсептелет. Эмне үчүн постсоветтик өлкөлөрдө мына ушундай өзгөрүүлөр жүрүп атат да. Маселенин баардыгы 91-жылы эгемендүүлүк алгандан кийин ошол мамлекеттердин баардыгы улуттук мамлекеттерди куруу жолуна түштүк. Ар ким өзүнүн ошол идеологиясынын багытыны тарыхый инсандардан, тарыхый басып өткөн жолдон, ата бабалардан деп издедик. Алардын ичинде мисалы Кыргызстан биз ошол Манастын 1000 жылдык тоюн өткөрдүк, Манас 1000 деп, Манастын окуяттары деп. Ошонун тегерегинде улуттук баалуулуктарды көтөрүп, ушул өзүбүзчө бир мындай заманбап, ошол эле мезгилде каада салтыбызды билген, тарыхыбызды билген, тилибизди унутпаган, жана ошол эле ата бабалар
кылымдар бою сактап келген өзүбүздүн улутубузга таандык, аймакка таандык диний өзгөчөлүктөр менен курууну баштаганбыз. Баардык мамлекеттер ошол, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан деле. Бирок ошол 90-жылдары алгачкы баштаганыбызда дин эмне экендигин түшүнбөстөн кайсыл гана мындай бир келсе, биз ошол диний адабияттарды анын мазмуну, анын идеологиясын кабыл ала бердик. Ошол эле кезде көптөгөн балдарыбызды мисалы ошол динге элдин муктаждыгы болду да. Натыйжада диний окуу жайлар ачыла баштады, медресе деген ачыла баштады, мечиттер курула баштады. Бул баягы элдин талабы боюнча аткарыла баштады. Анан чоң маселе ушул өзүбүздөгү диний кадрларды, дин маселесиндеги биздин молдокелерди, илим билимдүү ошондой биздин өзүбүздүн аймакка таандык адамдарды тарбиялоо маселесине келгенде, Борбордук Азияда билесиз, Совет доорунан бери ушул баягы 43-жылы Садум түзүлгөндө, бул Средняя Азия духовный управление мусульман. Бул Ташкентте болуп калган. Ташкентте анан кийин 91-жылы эгемендүүлүк алганда дагы биз жалпы Ташкентке баш ийип турганбыз. Орто Азия мусулмандар дин башкармалыгы деп. Анан ошол баягы Бухарадагы Мир Араб медресе, Ташкенттеги Исламий институту Борбордук Азияга ушул кадрлар даярдап турган. Бирок ал мезгилде эми Совет доорунда билесиздер, динге чектөө болгон, атеисттик саясат болгон. Кийин эркиндик болгондон кийин, мисалы айтайлы, ошол мезгилде республика боюнча 91-жылы жалпысынан 39 гана мечит болгон да. Бүгүнкү күндө мечиттердин саны 3000ден ашуун. Диний окуу жайлар, медреселердин, исламий институттар, университет кочкондо бүгүнкү 120-130дан ашуун болуп атат да. Анан теги саясий өзгөрүүлөр болду дагы. Өзбекстан билесиздер, Каримовдун мезгилинде чек араны жаап, биздин студенттер барып окуй албай калды ошол окуу жайларда. Анан сыртка чыга башташты. Сыртка чыкканда ошол Туркия теологдор даярдай баштады. Ошол эле Саудия Арабиясы, Сирия, ошол эле Пакистан барып билим алып келди. Ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы өзгөчөлүктөрү бар. Туура түрктөр биздин ошол мазхабыбыз боюнча бирбиз. Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында дейбиз. Ал эми Сауд Арабиядагыларда мазхабтары башка, алардын диний баягы акыйдасы туура келбейт. Мисалы Саудияда ошол баягы биз айткан салафизм, вахабизм идеологиясы, аларда ошол баягы жүздөрүн жаап жүрүү маселелер, аларга кылымдар бою салт болуп калган. Анан Пакистандагы баягы Индиядан барып билим алгандар, алар болсо ошолордун баягы улуттук кийимдери билесиздер да, баягы шим, анан узун көйнөк, анан тышкы көрүнүштөрү алардагы өзгөчөлөнүп турат. Анан ошолорду бизге барып окуп билим алып, билимин ала албастан тышкы көрүнүштөрүн дагы мындай копирование деп коет, ошолорду баягы көчүрүп келүү да. Анан ошентип баягы чаржайыт, ар түрдүү идеологиялар келип отуруп, ушундай бир болуп калгандан кийин анан мамлекет тарабынан буну көзөмөлдөсө болбойт экен деп бизде 2000 алгач ошол дин маселеси боюнча мыйзам болот. Анан ал кийин 2008-жылы өзгөртүүлөр, толуктоолор менен азыркы аракеттеги ошол дин тутуу эркиндик жана диний уюмдар боюнча мыйзам кабылданган. 2008 31 декабрда. Эми ошол мыйзам кабыл алганда бул мыйзамдын максаты мамлекет диний уюмдар менен ошол мамлекеттер ортосунда көпүрө болуу, аларды мындай регулировка жасоо. Мамлекеттин эң биринчи максаты эмне? Бул жарандардын коопсуздугун сактоо маселеси. Мамлекетте жарандар өздөрүн эркин, коопсуз сезиш керек, баягы коркунучтар болбош керек. Ошондуктан ушул жагына келгенде эми бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк кырдаал өзгөрүп атат. Ал мыйзам кабыл алынгандан бери мына аяк биягы 16 жыл убакыт өтүп атат. 2008-жылы араб жазы деген болгон эмес. Сириядагы, Ливиядагы окуялар болгон эмес. Ал мезгилде игил деген жок болчу. Ал мезгилде бүгүнкү күндөгүдөй социалдык желилер аркылуу баягындай WhatsApp, ар түрдүү немелер менен тартып алуу деген, материалдардын чыгуусу деген болгон эмес. Ошентип отуруп, ушул бүгүнкү күндөгү мыйзам долбоору бул замандын, ошол эле учурдун талабы катары келип чыгып атат да. Баягы сиз айткандай эле айтып атпайсызбы, тиги жүздөрүн жаап жүрүү маселеси. Бул мен эми мыйзамдын ошол негизги орчундуу жерлерине токтолбойм. Ошол орчундуу маселелердин бири ошол баягы коомдук жайларда
жана мамлекеттик ишканаларда, учрежденияларда ошол адамдын иденттүүлүгүн аныкташ үчүн ошол жүзүн жаап жүрүү маселелерине тыюу салуу деп атат. Ошондуктан бул жерде мындай мыйзамда никап, анан паранжа, хиджабты тыюу салат деп ачык жазылган эмес. Өзгөчө теги жүзүн жаап жүрүү бул никапка тиешелүү. А хиджаб бул ислам баалуулуктары боюнча ал жоолук салынып, бети ачык, мындай ага эч кандай маселе болгон жок. Ошондуктан баягы биздин коомчулук, биздин ал кыргыз жарандарыбыз бул жерде мамлекет динге тыюу салып атат, андан кийин мусулмандардын укуктарын мындай басынтып атат деген радикал, экстремисттик баягы ошол идеология сугарылып калган адамдар ушул учурдан пайдаланып коомдо бир мындай бир раскачать эткиси келип атат да. Тескерисинче мен дагы бир жолу айтайын, Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги бул мыйзамдар эң демократиялуу, эң адам укуктарына мындай сактаган өлкөлөрдүн бири да. Кийинки маселе бул орчундуу маселе катары бул диний аталыштагы саясий партиялардын аталыштары, динди пайдаланып саясий баягы партиялар өздөрүнүн үгүт насааттарын жүргүзүү же болбосо мындай бир ошол диний баалуулуктар аркылуу саясий партиялар өздөрүнө көп очко деп коебуз, балл топтоо маселелерин тыюу салат. Бул абдан туура. Бул мисалы саясий партиянын аталышы болсун же болбосо ошондой ошол эмелде депутаттар дейт. Диний риториканын негизинде кайда тыюу салынат атат. Себеп дегенде бизде чындап эле азыр баардык эле ушул дин темасында эксперт болуп алды да. Ооба. Каерге барсак эле себеп бул жеңил. Адамдар менен жолукканда эле мына хадисте мынтип айтылган, пайгамбар мынтип айтылган, мындай десе эле элдер бул динди билет экен, динди билсе ыймандуу экен, ыймандуу болсо бул урдабайт, бул коррупционер эмес деген ишеним болуп атат да. Себеби баягы биздин 30 жылдан бери өткөн жолубузда мына коррупциянын гүлдөп, мындай бир адамдарга адилетсиздиктер болуп, жер-жерлерде көрүп атабыз го. Баягы кыска мындай бир аз ууч адамдар сүйлөшүп алып, жерлерди алып коюп, ишканаларды алып коюп, анан элдин көпчүлүгү жерсиз жүрөт, мындай жашоо начар да. Анан булар баягы көрөт да, демек мурдагылар партократтар, булар атеисттер болгон, анан булар коррупционер болду. Анан алар болсо тиги ушинтип бүт байлыкты алып алды, элди ойлогон адам жок. Чындап эле өзү негизи туура хадистерде, Куранда эң биринчи адилеттүүлүк маселеси турат. Туура жалган сүйлөп урдаба деп. Эми ошолорду саясий негизде пайдаланбасын дегендиги бул саясий партияларды орусча айтканда деполитизация, религиозный организация. Себеби дин кандай дин болбосун, бул бир эле ислам дини эмес. Керек болсо кичинекей бир секта болсун, дин саясатташканда, саясат бул бийликке умтулат дагы, ал ошол коомдо эртедир кечтир бир чыр-чатак алып келүүчү жагдайлар пайда болот да. Дагы бир өзгөчөлүк ушул мыйзамда мен байкадым, бул баягы диний мүнөздөгү адабияттарды, бул материалдар деп коет, эми может окуу китептери болсун, бир брошюра болсун, журнал болсун, гезит болсун, ошол эле айталы электрондук мүнөздөгү дисктер, флешкалар да бар да. Ошолорду дейт көчөдө дегенде мисалы эмне үчүн көчөдө деп атат да. Мисалы мектеп. Мектептин ичинде мыйзам тыюу салган. Азыркы аракеттеги мыйзамда дагы бул мамлекеттик органдарда, окуу жайларда, мектептерде, садиктерде диний үгүт насаат жүрбөсүн деп. Бирок сыртка чыгып алып эле, мектептин коросунан чыгып алып эле балдарга туруп алып таркаткан учурлар көп азыр. Ошондуктан бул ошол баягы диний мүнөздөгү материалдар дегенде бул жерде бир эле ислам багыты эмес. Бул башка христиан багытындагы, башка диний агымдарда дагы абдан көп баягы миссионерлик аракеттер болуп дагы ошол эле баягы кореялыктардын сон богум деген убагында келип алар тыюу салынган. Же болбосо ошол эле баягы айтайлы Йегованын күбөлөрү, свидетели Йегова, алар дагы ушундай. Ар кандай гана дин болбосун, анын биринчи максаты секта болбосун, бул
өзүнүн тарапташтары көбөйтүү да. Ошончо материалдар тарката берет. Ошондуктан бул мыйзамда так тыюу салып атат. Коомдук жайларда жана мамлекеттик немелерде ошондой эле үйлөрдү кыдырып, бул мисалы бир эле баягы ислам багытындагы десе, кээ бирлер ошо бурбалап даватка тыюу салып атат. Даватка тиешеси жок. Себеби бул мыйзам долбоорунда мурда биз дагы бул маселелерди көтөргөнбүз. Ошол үйлөрдү кыдырып, баягы короолорду кыдырып, диний материалдар таркатып, үгүт насаат жүрбөсүн дегенде абдан көп биздин жашоочулардан жерлерде шунчалык көп кайрылуулар келген да. Келип мен дейт, эртең менен уктасам эшигимди дейт такылдатат дейт. Анан дейт, ачпай койсоң дейт, катуу такылдатат дейт. Ачсаң дейт, кээ бирлер ар түрдүү да, кээ бирлери маданияттуу айтат дейт. Кээ бирлери дейт кетпей туруп алат дейт, баягыдай болуп дейт. Кээ бирлери дейт, мисалы дейт, үйдө дейт эркек киши барбы, болбосо ачпа деп, ачып алса дейт, эмчек ачасың деп дейт. Мына ушундай учурлар да болгон да. Ал эми даватка келгенде, дават жөнүндө бул жерде маселе жок. Даватка тыюу салат деген дагы мыйзам долбоорунда мен текстте көргөн жокмун. Болгону бул жерде дават бул болуп келген. Мисалы биздин Орто Азия элдеринде, регионунда кандай болгон? Илгери деле ар бир айылда, ар бир жашаган адам жашаган жерде мечиттерде, мечит болсо молдекелер болот. Молдекелер айылдарда тиги той топурларда, эми баягы аш той болбосо Куран окуткан жерлер болот. Ошол жерлерде эле даватты жүргүзүп коет. Анан мечитке чакырып, мечиттин ичинде каалаганча диний маселени көтөрүп жүргүзө берсин көчөдө. Көчөдө биз билбейбиз, ал мисалы динди жамынып алып бүгүнкү күндө канчасы экстремисттик идеологияларды, террористтик идеологияларды таркатып. Мына көпчүлүгү Россиядагы барган биздин мигранттар адашып, ошондой дават экен, туура жолго салат экен деп секталарга киргизип, андан ары тиги Сирияга жиберип коюп, ушулар көп болуп атат да. Ошондуктан бул мыйзам долбоорунда ошол маселе көтөрүлүп атат да. Анан баягы айткандай эле, мындан башка ушул дагы бир орчундуу маселелердин бири бул ошол индивидуальный порядке деп атат. Жеке эч кандай уруксаты жок. Анын өзүнүн диний билими барбы жок белгисиз. Үйлөрүндө дин маселесин окутууга тыюу салып атат. Бул абдан керектүү берене. Себеп дегенде мына өзүңүз билесиз, Айболот мырза, өзгөчө биздин Ош, Жалал Абад, Баткен областтарыбызда ар бир үйлөрдө эч кандай уруксаты жок эле. Азыркы күндө ошол аялдардын арасында абдан көп, ошол акыркы бир 3-4 жылда хужра деп алып, аялдарды намазга үйрөтөбүз, анан окутабыз деп атып, ал жерде эч контроль жок. Эмнени окутат? Ошол Сузактагы болгон, Желекөрттө болгон окуя ошол акыркы жылдардагы контролдон чыгып кеткен домашний, баягы уруксаты жок үйлөрдө окуткандын жыйынтыгы. Ошондуктан ушул маселеден келип, ушул окутууга тыюу салынат. Ал окуу борбору болсун, ал медресе болсун, расмий каттоодон өтсүн, күбөлүгү бар. Ал жерде иштеген ошол мугалимдердин, сабак берген жарандардын диний билими текшерилип барбы, 5 диплом бар. Ал өзү мүмкүн эч жакта окубагандыр. Баягы айтмакчы, өзү бир училищаны деле бүткөн эмес, анан келсең эле дин маселени окутат. Самоучка деп коет, жаттап алып. Ал өзү түшүнбөйт эмне окуткандыгын. Биз чүйдө дагы бир топ ошо мен иштеп атканда изилдөө кылып, аларды текшергенибизде көптөгөн ушундай мечит медреселердин каттоосу жоктугу, анан баягы шарт, такыр шарт жок. Теги 19-жылдагыдай жерде, анан баягындай кылып эле бирдекени жаттатып эле балдар болсо мектептен калып кетет. Азыркы күндө ошол мына биздин медреселер дагы алдыңкылары бар, ошондой деңгээлге чыгып атат. Бир эле мезгилде медреседе окуп атып, мектеп программаларын толук окуп, аттестат алып чыгып кетүү маселеси. Ошондуктан бул диний билим берүүнү жөнгө салуу акыркы учурлардагы мамлекет тарабынан болгондо да ошол биздин дин иштер комиссиясы, биздин улуттук коопсуздук комитет тарабынан ушул бир жылдан бери абдан чоң жумуштар жасалып, баягы ошол мыйзамсыз иштеген уюмдарды жаап жаткандыгы бул абдан жакшы. Эми себеп дегенде бул баягы биздеги радикалдар, кээ бир экстремисттер мына шарттан пайдаланып ушул өздөрү көрүнбөйт, Facebook'тан жазышып, батыр болушуп,
кээ бири баягы түшүнөт, кээ бири түшүнбөйт дегендей кыргызча макал айткандай бир үт көрүп жүрсө 10 үт көрбөй жүрөт да. Ошондой болуп калат. Ошондуктан бул мыйзам долбоору абдан керектүү. Себеп дегенде 2015-жылы коопсуздук кеңеши болгондо ушул 2008 жылдагы мыйзам долбооруна кабыл алынган ушул дин тутуу эркиндиги дин уюмдары боюнча өзгөртүү толуктоолор боюнча сунуш болуп атайын жумуш топ түзүлүп иштеген. Ошол 2015-тен бери келип 17-жылы, 18-19-жылы жогорку кеңеште эки жолу келип кайтып кеткен да. Анан бул ушул азыркы учурга келип бүгүнкү күндө кайра бул коомдук талкууга коюлуп бүгүнкү күндө ушул ал мезгилдеги долбоорлордо азыркыдай орчундуу беренелер жок болчу. Саясий партиялардын аталыштары, саясий партиялар баягы риторикада пайдаланбашы, анан баягы коомдук жайлардагы жүзүн тааныбоого болбогон деген баягы жүзүн жаап жүрүү маселелери дегендер болгон эмес. Бул долбоордо ошолор кириптир. Бул колдоого алыш керек, мен колдойм. Бул жерде дагы бир жолу мен мына биздин Кыргызстандагы жалпы мусулмандарга буну түшүнүү менен кабыл алып, бул тескерисинче биздин ислам динини, мусулмандарды коргоочу мыйзам деп айтам. Себеп дегенде, эгер ошол баягы коопсуздук маселесинде эгер эртең бир жерде экстремисттик бир маселе көтөрүлсө, биринчи зыянды ким тартат? Жөнөкөй момун мусулмандар тартат. Ооба. Бүгүнкү күндө мисалы ошол эле дүйнөлүк коомчулукта кээ бир жерлерде ислам дини эч кандай терроризм, экстремизм байланышы жок. Бирок ошону баягы мен айткандай эле Аль-Каида сыяктуу, Игил сыяктуу ошол баягы сырткы душмандардын керек болсо ошол баягы кандайдыр бир капиталисттердин лоббилердин түзгөн долбоору менен ислам динини дүйнөгө жаман көрсөтүп, ошол аркылуу баягы согуш жүргүзгөн аракеттер болуп да. Анан баягы мен Конституциялык кеңешмеде отурганыбызда бир топ аракеттер болду ушул 21-жылы. Конституциядагы светтик деген баягы терминди алып салуу боюнча бир топ келип аябай талаш тартыш болду. Анан ошондо мен туруп мынтип айттым: урматтуу туугандар, Советтер Союзундагы 4 жолку кабыл алынган конституциясында дедим. Себеби акыркы конституция 77-жылы кабыл алынган да. Андан мурдагы Сталиндик конституциялар 36-жылы, андан мурдагы конституцияда баягы республикада бардыгында светтик деген сөз болгон эмес. Светтик деген сөздүн мааниси мамлекет тарабынан бардык диний уюмдарга эркин, дин тутуу эркиндигине кепилдик берет деген сөз. Ошондуктан баягы мамлекет ошо баягы биринчи беренеде светтик, анан кийин 9-чу беренеде, анан 32-чи беренеде жазып атпайбы? Ар бир жаран дин тутуу эркиндигине өзү тандоого. Ошол эле мезгилде башкарууга дин аралашпаган деп атат да. Бул жерде көпчүлүгү баягы дин мамлекеттен ажыратылган деп туура эмес жагын түшүндүрүп коет да. Дин кантип мамлекеттен ажырап калсын? Дин бул ошо мамлекеттик коомдун ичинде жашап аткан бул мындай бир кандай десек, жашап аткан бир адамдардын баалуулуктардын бири. Бул руханий керектөө, бул духовная пища деп коет. Ошондой эле бул жерде мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган. Себеп дегенде бул баягы өзүңүз айткандай орто кылымдарда өзгөчө ошол Ватикан мамлекеттик башкарууга аралашып эмне болду? Королдор бүт бардыгы диний болуп кетти. Анын натыйжасында диний согуш чыкты. Менин диним туура дейт дагы 100 жылдык согуштар болгон, бири-бири кыра баштаган. Мамлекеттик башка дин аралашкан десе баалыктары кирип жатат, анан башка диндерге тыюу салат, анан менин жолум менен жүрөт, анан чиркче татар жагат. Ошондуктан мен ошол Конституциялык кеңешмеде айттым да, бул светтик деген термин болгондугу мамлекет тескерисинче диний уюмдар динди коргойт. Себеп дегенде Советтер Союзунда ошол термин жоктугунан атеисттик саясат болду дагы, анан жапты бардыгын. Камады, куугунтуктады, дин тутуу эркиндиги жок болду. Демек демократиялык мамлекетте мына дүйнөдөгү 196-200 мамлекет болсо, болгону бир 3-4 мамлекет гана теологиялык мамлекет. Калгандарынын баардыгы светтик демократиялык мамлекеттер. Булар кайсы теологиялык? Бул Ватикан, Иран, даже Иран толук кирбейт. Иран өзүндө ушундай Сауд Арабиясы. Анан дагы 1-2 мамлекеттер болушу мүмкүн. Теократиялык деп коет. Булар ошол негизги, булардын конституциясы ошол ыйык китептер. Иран бул теократиялык мамлекет эмес. Ирандын аталышы Иран
ислам республикасы деп атат. Республика бул демократиянын негизги принциптеринин бири да. Ошондуктан ошол мыйзам долбоору тескерисинче мен дагы бир жолу айтам, ошо биздин эч кандай жоолукту алып салат экен, хиджабты чечип салат экен деген жок. Ал тескерисинче баягы никап маселесине, паранжы маселесине, адамдардын жүзүн таануу маселеси, коопсуздук маселесине келип атат. Ошондуктан бул жерде абдан демек Зайырбек мырза, сиздин пикириңизде азыркы өзгөрүүлөр мыйзамдын булар болсо кайра мындай динге каршы эмес, кайра динди колдой турган, динди кайра ушул күчөтө турган өзгөрүүлөр деп кабыл алыш керек экенбиз. Азыркы мыйзамдагы өзгөрүүлөр бул биринчи кезекте учурдагы коопсуздук маселелерине байланышкан. Себеби мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттин тынчтыгы, ал мен дайым айтып жүргөнмүн, тынчтык болгондо гана адамдар намазын окуйсуң, мечитке барасың, диниңди кармай аласың да. Кандай дин болбосун. Демек азыркы мыйзам бул тескерисинче мусулмандарды, ошол дини тутунган адамдарды коргоочу. Баягы жаман нерселерден, баягы биз айткан экстремизмден, эгер ошондой окуялар болуп кетсе, коопсуздук маселе күчөйт да, тескерисинче жабып, кысып, кууntук болуп жүрүп калышы мүмкүн да. Ошол жагынан алганда бул азыркы ошол коопсуздук маселелери, коргоо маселелери ошол эле мусулмандардын деги эле ошол диний уюмдардын укуктарын коргоо жаатындагы. Сиз башында айтып кеттиңиз, Кыргызстан салыштырмалуу деп башка мамлекеттер менен. Ошол убакта салыштырсак, мисалы Өзбекстан менен, ал жакта ошо диний эркиндиги кандай? Мисалы ал жерде азыр айтылып атат, баягы артисттердин, керек болсо туристтердин сакалдарын алдырып атышыптыр азыр. Милиционерлер жолдо кармабаса, сакалың узун болсо, турист болсо дагы даже динге байланышпаган кишилерди сакалынан бери алып атышыптыр. Ошол эле Тажикстан мисалы, алдындагы тарыхын карасак, өз учурунда исламга таянган ал жерде өтө күчтүү партиялар болгон, оппозицияда жүрүшкөн. Бирок бүгүнкү күнү Тажикстанда дагы диний эркиндиги өтө мындай басмырлап турат ал жерде, динди чындыгында өтө чоң контроль менен турат. Анан ошол эле учурда Кыргызстанды салыштырсак, бул жерде толук бардык эркиндигибиз бар. Сакалыбызды өстүрсөк, кааласак өстүрсөк болот. Кааласак бардык жерибизди жабынган аялдарыбыз кийим кийсе болот. Эч ким аларды токтотпой атат. Бирок могу сиз айтып кеткендей баягы өзгөрүүлөр кайра мындай исламды, динди терс көрсөтпөш үчүн коомчулукка туура эмес пикир түзүлбөсүн дегиш үчүн ошодон сактайт экен, коргойт экен. Мисалы мен деле ушул передачага чейин, ушул көрүшкө чейин даярданып атканда Чубак Кажыны көрдүм. Чубак Кажынын ошол жерде бир сөзү бар экен, ал айтып атат, могу кыздар, бетин жабылган кыздар үйүндө эле отурушсун, көчөдө жүрбөсүн, анткени алардын укугу. Бирок ошол эле учурда алар көчөгө ушинтип басып жүрсө, башка адамдарга исламды терс көрсөтүп коюшу мүмкүн. Мен өзүм дейт, шортачам жүргүм келет дейт, бирок шортачам баспайм, анткени мен жөнүндө адамдар ар түрдүү ойлоп калат. Мен ушундай пикирдемин деп элдерге айтып аткан бир даваты бар экен, видеону көрсөк болот экен. Демек бул жерде дагы ушундай туура кабыл алуу маселеси дагы өтө орчундуу экен. Эми ошол эле учурда мен дагы сизден бир суроом бар. Азыркы мына ушул акыбал, ушул кырдаал, бүгүнкү күнү мына ушул диний саясат кандай нукта болуш керек? Келечекте кандай болот деген бир прогноздоруңуз барбы? Көз карашыңыз барбы? Абдан жакшы суроо. Мен да Раматул Чубак Кажынын ошол видеосун көрдүм. Ал киши ошол исламга зыян тийип калбасын деген таризде жакшы баа берип атат да. Бир ушундай бир неме бар. Мындай ушундай история да. Бир куш суунун боюна суу ичкени келсе дейт, бир сакалчан адам суу ичкан болот да. Анан тиги ошол куш сакалчан адамды көрөт да, сакалы бар экен, бул намаз окуйт, намазынын ыйманы бар, ыймандуу адам эч кимге зыян тийбейт да. Адамга эле эмес, ал сөзү, аракети эмес, ал жаныбарга дагы. Анан ал суу ичкени түшсө, таш менен бир коюп, көзүн чыгара коет. Анан баягы куш Сулайман пайгамбарга арызданып барат дейт. Ал мезгилдеги мыйзам боюнча, эгер көзүн чыгарса, бир көзүн оюп алса, тиги оюп алганын дагы жазасы, анын дагы көзүн оюп алыш керек да.
око за око и зуб за зуб дегендей. Анын дагы ушинтип көзүн оюп алганга өкүм чыгарайын десе, баягы куш айтат, жок дейт. Мен болгон сакалын кырып коеюнчу деп суранам дейт. Эмнеге десе, мунун сакалына ишенип, кайра мага окшогон чымчылар сууга түшүп, дагы ушинтип көзүнөн жабыр тартпасын деген мааниде айтып атат да. Ошондуктан биринчи маселе бүгүнкү күндө тескерисинче ислам динини ар кандай жаман көз караштардан, жаман немелерден дегеле ошол баягы терс пикирлер пайда болбой турган деңгээлге жетиш керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө коомдо ачык айтайлы, кыргыз коомунда бүгүнкү күндө мындай өздөрүнчө исламисттер, теңирчилер, анан тигилер, булар деп бөлүнүп алган. Бири-бири менен шунчалык катуу баягы кайчы пикирлер айтышып, керек болсо кээ бирлери эгер бирдеке деп койсо эле, мисалы бирөө жарым мына ислам дининде мына эми кыргыздарда мындай атасы болуп туруп баласы сакал койгон эмес, анан тиги узун көйнөк кийген эмес, же жолук мындай деп койсо эле, сен кафирсиң, сен качандан бери мындайсың, сен теңирчисиң деп жамандап бири-бирине керек болсо сени өлтүрүш керек, атып салыш керек деген мындай бир терс пикирлер абдан катуу да. Бул өзү экстремизм да. Ооба, Бул өзү экстремизм, бирөөнү коркутуу маселелери чыгып атат. Ошондуктан ушул маселелерди дагы жөнгө салыш үчүн, коомду бириктириш үчүн баягы дин болсун, ар бир адам өзүнүн ар бир дин тутуу эркиндигинде ошол кепилдиктениш керек да. Ал өзүнүн дининде жүрүш керек, ал бири-бирине өтпөш керек дегендей. Анан баягы коомдо ошол баягы биз постсоветтик республика болуп атпайбызбы? Анан карасаңыз, тиги баягы жүзүн жаап жүргөндөргө, ошол эле баягындай кийим кечеси башкача болгондорго жек көрүүлөр пайда болуп атат да, жек көрүүлөр. Эми баягы негизги сырткы көрүнүш эмес. Бул баягы сырткы көрүнүштө ошол башка улуттарды, элдерди дуурап, анан сакалын коюп, тигилердин кийимини кийип, анан тигиндей болуп, кара кийинип алып, негизги маселе бул адамдын ички дүйнөсү да. Ооба. Бул руханий дүйнө, ошол Кудайга болгон ишеним, анын парздарын аткаруу маселеси да. Ошондуктан ошол баягы мындай бир коомдо бөлүнүүлөр, карама каршылыктар, теңирчи, исламист деп конфликттер чыгып кетпеш үчүн мына ушундай мамлекет тарабынан ушундай мыйзамдар кабыл алып, регулировка болуш керек да. Эми мен кошуна мамлекеттер боюнча эч кандай сын пикир айта албайм. Себеби ар бир мамлекет өзүнүн ички ошондой эле басып өткөн тарыхый, маданий каада салтынын негизинде ошого таянып, анан ошол коомдогу адамдардын колдоосу негизинде кандайдыр бир мыйзамдарды кабыл алып жашашат. Мен билем Тажикстанга 16-жылы барганда, ошондо 16-жылы мыйзам кабыл алынган. Сакалдын узундугу 3 сантиметрден ашык болсо $112 штраф деп. Алар $112 болуп экен бирдеке Саманиде бакчасында. Анан кээ бирлер ошондо айтышкан, эмнеге 112 болуп атат? Жок, $114 экен. $114 деп. Себеби Куранда 114 аят бар да. Аят дейм да, эмне? 114 аяттардын саны сура 114 сура, анан 5000ден ашык аят да. Ошого да 114 кылып койду. Бул эми совпадение болушу мүмкүн. Анан Өзбекстанда дагы акыркы жылдары мен эми көрүп атам, окуп атам, аларда да ошол баягы акыркы немелерде эле Ташкентте ушундай болуп атат, тигиндей болуп атат деп. Бул өздөрүнүн саясаты. Бирок бизде Кыргызстанда андай эмес, бизде демократиялык принциптер боюнча анчалык ашынбаш керек. Ал сырткы көрүнүш, ал мисалы анын кармап алып сакалын атып штраф кырып салгандагы. Жок, мен маанисин айтып атам, бизде эркиндик көбүрөөк дегендей маселе. Эркиндик көп. Мисалы айтайлы, ошол эле Казакстанга, Өзбекстанга салыштырганда диний окуу жайлардын саны бизде көп. Бизде мечит медреселердин саны көп. Бул эми диний эркиндиктин негизинде салынды, курулду. Бирок азыркы этапта ошолордун баардыгына мындай бир тартипке келтирилип, талапка жооп берип, алардын баягы шарттары, ичиндеги эме деп коебуз, баягы санитария маселелери, жылуу суу, муздак суу, баягындай ден соолукка зыян эмес дегендей туура аларга караганда бизде бир топ көп, эми прогноздор боюнча. Да. Биз ошол мындай караганыбызда
өзү ошондой аракеттер болгондо тыюу салуу жолу бул эч качан мындай жакшы натыйжа бербейт келечекте. Катуу тыюу салуу менен убактылуу токтотушу мүмкүн. Бул баягы бирдекени кыркып койсоң, ал тамыры калган болсо, ал мурда бир шак болгондо кыркылгандан кийин ал 4 шак болот да. Убакыт керек. Ошондуктан биз башынан бери тандап алганбыз Кыргызстанда түшүндүрүү жолу аркылуу, билим берүүнү күчөтүү аркылуу. Акырында мына ушул мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы дагы мындай партнерство деп коет. Бири бири шериктеш болуп жардам берүү менен бул кыйын жол, бул узак убакыт талап кылат. Бул баягы түшүндүрүү, ар кандай тегерек столдор, конференциялар, илим билимин көтөрүү аркылуу анан ошол баягы мектептерде дин таануу сабактарын киргизүү, теги биздин медреселерде, ислам окуу жайларында ошол эле светтик билим берүү системасын киргизүү, мисалы тил, тарых, география, математика, физика, геометрия сыяктуу предметтерди киргизүү аркылуу ушул модель менен кетсек, биз туура багытта кетебиз да. Прогноздор боюнча биз башка кошуналардын айырмаланып, бизде дин тутуу эркиндиги жакшы. Биздин модель, өзүбүздүн Кыргызстандын модели бүгүнкү күндө ушул баягы түшүндүрүү, окутуу, реформа аркылуу жетүү. Келечекте ошол мен ойлойм, биздин кошуна мамлекеттер дагы биздин моделге келишет. Себеп дегенде бул тыюу салуу бул эң акыркы жол да. Ооба, туура. Менде мындай мүмкүн бул суроо, мүмкүн бул сунуш. Ошол сиз айтып кеттиңиз, баягы орто кылымда Ватикан ушу бийликти өтө көп кармап, баягы Европа мамлекеттерине таасир берип, ал жердеги королдор бардыгы Ватиканга барып кеңеш алып калышкан. Анан ошол учурда баягы ошого каршы дагы бир саясий кыймыл пайда болуп, баягы Лютер деген киши чыгып, протестантизм пайда болгон. Анан кээ бир мамлекеттер ошонун натыйжасында, мисалы Англиянын королу дагы биз болду Ватиканды укпайбыз, өзүбүзчө бир чүркөө курабыз, англиканский церковь деп ошондой башталган. Анан ал жерде маселе дагы эмеге байланышкан да, баягы акчага. Кайсы жактан акча келип турган. Ватикандын акчасы көп болуп, ал кээ бир королдорго жардам берип турган. Ошол себептен дагы алар ошого көз каранды болгон. Бүгүнкү күнү ушундай маселе барбы же жокпу? Мисалы азыркы учурда эми жакшы, шүгүр Кыргызстанда көптөгөн фонддор иштеп жатат. Алар жакшы иштерди жасап жатышат. Кээ бир жерлерде суу чыгарып атат, фаптарды куруп атышат, мечиттерди куруп атышат. Кыргызстанда ага эркиндик бар. Бирок мүмкүн бул тармакта мамлекет дагы бир аз күчөтүлүш керек. Ошол мечиттерге мамлекет тарабынан дагы бир кандайдыр жардамдар болуп, же болбосо ошол эле баягы мечиттерде иштеп жаткан имамдарга бир кандайдыр мүмкүн маяна бериш керек ай сайын. Ошондо бир кандайдыр алар дагы көз каранды болуп, мамлекеттин саясатынан кетпегенге аракет кылыш мүмкүн. Ушундай багытта иштесек болобу же болбойбу? Болот. Эми тиги Европа орто кылымдар Ватиканга токтолбой эле коелу, алар башка жол менен кеткен. Бирок кийин ошол сиз айткан протестантизм натыйжасында ошол эле Европадагы улуттук мамлекеттер пайда болду. Германия, Чехия, Польша, Англия, Франция деп алар мындай королдор күчтөндү, анан ошондой улуттук мамлекет курушту да. Биз дагы 2018-жылы эсиңизде болсо керек, ислам азыркы светтик мамлекеттер деген чоң эл аралык конференция өткөргөнүбүздө, ошондо 25 өлкөдөн өкүлдөр келген. Ошондо Бириккен Араб Эмираттыгынан келген министр доклад жасап, сиздер өзүңүздөрдүн кыргыз исламын кургула деген да. Анан ошондо журналисттердин баардыгы суроо берип, элдер чыгып, кандай бул? Ислам дүйнөлүк дин болсо. Ооба. Анан кыргыз исламы деген да болобу, кантип курулат дегенде, ал киши Кыргызстан мамлекетке, ошол Кыргызстан мамлекеттин саясатында мамлекет тарабынан жөнгө салынуучу ислам динин куруш керек, мамлекет ошонун баарын караш керек деп. Эми 2015-жылы Ыйман фонду деп түзүлгөн болчу. Түзүлүп, Ыйман фонду азыр да бар, иштеп атат. Анан Туркиянын колдоосу менен ошол баягы диний реформа жасоо маселелери каралып, анан ошондо имамдарды окутуп, аларга айлык эмес стипендия ошол фонддун эсебинен бөлүнгөн да.
себеп дегенде баягы мен айткандай эле конституция боюнча светтик принцибинде диндик башкарууга мамлекет аралашпаган деген жерде биз бюджеттен акча бөлүп каржылай албайбыз. Туура. Ага фонд аркылуу каржыласа болот. Туура. Эми бул жакшы бир модель бар. Биздин ислам өлкөлөрүндө, ошол эле Туркияда, Кувейт, Бириккен Араб Эмираттыгы жана башка өлкөлөрдө буларда вакыф фонддору түзүлгөн. Кептин бардыгы вакыф фондунда болду. Вакыф деген эми бизде да болгон, тиги революцияга чейин вакыфтын жерлери болгон. Бул кандай? Вакыф дегенде бул Туркияда вакыф фонду Диянетке карайт да. Туркиянын мусулмандар дин башкармалыгында түзүлгөн дагы. Ал жерге жарандар өздөрү ошол вакыф фондуна самопожертвование баягы мындай кандай болот эле кыргызча ошол благотворение. Ооба, каалаган акчаны берип жардамга. Бизче айтканда соопчулук иштеп жасайт дагы. Алар мисалы ошол вакыф фондуна кээ бирлери $100,000, кээ бирлери бир заводдорунун, кээ бирлери гостинияларын өткөрүп берет экен да. Соопчулук болсун, келсин деп, керес кылдым эле деп. Ал мамлекеттик менчик эмес, ал вакыф фондунуку. Ошентип отуруп, баягы вакыф фондунда шунчалык акча каражаттары көбөйгөн. Ошол фонддун акчаларды өздөрү анан ошол мамлекетте мечит жок жерге мечит салат. Суу чыкпаган жерге суу чыгарат. Даже больницаларды салып, баягы кээ бир адамдар азыр кыйналып эле жардам бергиле, боорумду алмаштырам, тигини алмаштырам деп токтоп атпайбы? Ооба. Ошолордун баардыгын вакыф көтөрүп, бирок мамлекеттин мыйзамдары менен. Мамлекеттин мыйзамдары менен. Себеби биринчи кезекте ошол вакыф Кыргызстанда дагы мен иштеп атканда вакыф фондун түзүү боюнча жобо иштелип чыгып, муфтият менен биргеликте биздин юристтер, муфтияттын юристтери чогуу иштеп түзүү аракеттери келип, анан маселе жогорку кеңештен вакыф жөнүндө мыйзам кабыл алыш керек да биринчи. Себеби ал мыйзам жөнгө салыш керек. Баягы мыйзамдын негизинде анан баягы вакыфтагы акчалардын бардыгы бул түрктөрдө мындай сөз бар да. Туркия мамлекети бүгүн кандай бай мамлекет. Туркия мамлекети вакыф фонддон кредит сыяктуу карыз алат экен. Мамлекет. Вакыф мамлекетке берет, мамлекет бирок процент болбойт. Мамлекет иштетип кайра ордуна коюп коет. Көрдүңөрбү? Анан түрктөрдө ушундай сөз бар экен. Мамлекетте акча болбой калышы мүмкүн, бирок вакыфта акча болот. Алла Тааланын жолу менен. Ошондуктан ошол вакыф фондун түзүш керек. Ыйман фонду дагы түзүлгөн булар баягы чет өлкөнүн акчасы болуп атпайбы баарыбир? Түркия жагынан берип атат. Анан биздеги азыркы мечиттер көпчүлүгү чет өлкөлүк донорлордон болуп атат. Же болбосо медреселер дагы чет өлкөдөн акча таап келип балдарга берип атат да. Биздин өзүбүздө канча адамдар берем дегендер бар да. Чаржайт. Бирөө бар ар жака берип жүрөт. Ошо вакыф фонду түзүлүп бирликтүү болсо, ал областтарда болот да анын филиалдары. Анан ошол эле баягы казят системасы, анан райондордо, анан айлык муттордо да. Ошол системада мисалы сиз өзүңүз эле Айболот мырза. Вакыфка да 100 сом берсеңиз дагы которула берет да. Ошондо баягы акчанын баары топтолуп, ошонун негизинде анан биздин расмий иштеп аткан молдекелерге, имамдарга, медреседеги окуткан балдарга, алардын жатакы тамак ашынын баардыгын ошо менен каржыласак, себеби ал биздики. Ошондо баягы сырттан келген идеология, сырттан келген көз караштар, ар кандай чаржайттар болбойт да. Бул бир чоң маселе ушуда турат да. Ошондуктан мен ойлойм, бизде ошол вакыф фондун түзүш керек. Анын бүт ошол мыйзамды кабыл алыш керек. Анын ошонун негизинде кылыш керек. Себеби молдокелер менен көбүн сүйлөшсөң айтат да, бизге бир тиын мамлекет акча бербейт. Анан көпчүлүгү мисалы кээ бир адамдар туура убагында ошол пайдаланып ошол арабтар менен дос болуп алып, анан айылына барып мен мечит салдырдым деп, анан добуш алып, саясий мүнөздө пайдалангандары толтура да. Угуп эле жүрөбүз го. Паланча кандидат мечит сапты деп. Кээ бир ачык эле айтайын, кээ бир ошол убагында министр болуп, зам министр болуп иштегендер өз районунда 9 мечит салдырыптыр. Анан мынча медресеге жардам бериптир деп эле баягы диний риторикада шайлоого келгенде колдонуп кетип да. Азыркы мыйзам ошого дагы көрдүңүздөр, бөгөт коет дагы, анан бул жагын өнүктүрүш керек да. Себеби мыйзам ошолорду бөгөт коюп эле коюп анан анын дагы альтернатив өнүгүү жолдорун кылбаса,
анда карама каршылыктар болуп турат Ооба. да. Ошондуктан кандай гана нерсе болбосун анын өнүгүү жактарын дагы сунушташ керек. Туура. Зайырбек мырза, чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек болду. Мен ойлойм биздин көрүүчүлөр дагы көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алышты. Биз менен Зайырбек Эргешев болду, диний маселелер боюнча талдоочу, эксперт. Менин атым Айболот Айдосов. Көрүшкөнгө чейин.